Саламатсыңарбы балдар. Мен Азилбек уулу Истанбек, Билим лицейинин биология мугалими. Силер менен биздин өтө турган темабыз дары өсүмдүктөр кыргыз турмушунда. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбыздын максаты менен таанышып алалы. Дары өсүмдүктөрдүн түрлөрү жалбыз, какым, бака жалбырак, арча менен таанышып, алардын өсүү шартын, дарылык касиетин анализдеп өздөштүрүү, турмушта кырдаалга жараша чечим чыгара билүү. Ал эми биздин сабагыбызда күтүлүүчү натыйжалар дары өсүмдүктөрдүн түрлөрү жалбыз, какым, бака жалбырак, арча менен таанышып билишет, өсүмдүктөрдүн өсүү шартын, дарылык касиетин анализдешет, турмушта кырдаалга жараша чечим чыгарып, дары өсүмдүктөрдү колдоно билишет. Мисалы, кыргыз жергесинде кездешкен айрым дары өсүмдүктөрдүн атын атай кетсем, дарак өсүмдүктөрүнөн арча, карагай, долоно, бадал өсүмдүктөрүнөн ит мурун, бөрү карагат, ал эми чөп өсүмдүктөрүнөн бака жалбырак, чырмоок, чай чөп, жалбыз, өрмө кара, бурма кара, ак кодол жана башка ушул сыяктуу өсүмдүктөр кыргыз жергесинде кеңири таралган. Ал эми мен сиздерге азыр бул жерден жалбыз деген дары чөптү алып, бул эмне себептен жалбыз деп аталып калганын мен сиздерге айтып берем. Анда эмесе балдар, бул менин колумда турган дары өсүмдүктүн аты жалбыз деп аталат. Жалбыз өсүмдүктөрдүн эрин гүлдүүлөр тукумундагы уруусу. Жалбыз бул көп жылдык жыпар жыттуу чөп өсүмдүгү болуп эсептелинет. Ал эми бунун жалбырагы тегерек жана сүйрү формада болуп, сабагы 4 кырдуу келип, бийиктиги 1 метрге чейин жетет. Жалбыз Кыргызстанда арыктын жээгинде, жол боюнда, саздуу жерлерде 6 түрү кездешет. Ал эми буну элдик медицинада дары катары жалбырагын колдонуп келишет. Жалбыздын жалбырагын апрель-май айларында үсүп алып, аны күн тийбеген жерге кургатабыз. Андан соң какырыкты түшүрүүчү, күч берүүчү, зараны айдап чыгаруучу канды токтотууга элибизде колдонуп келинген. Анда эмесе азыр менин колумда жалбыздын кургатылган майда бөлүгү турат. Азыр мен ушуну кантип даярдоону силерге көрсөтүп берем. Алгач жалбызды кургатканыбыздан кийин аны майдалайбыз. Андан соң буну 200 граммдык стаканга салабыз. 200 грамм стаканга салабыз. Андан үстүнө кайнак суу куябыз. Кайнак сууну куюп, оозун жаап, 20 мүнөттөй демдеп коебуз. 20 мүнөттөн кийин демдеменин тундурмасын денени чайкоо үчүн дагы колдонуп келишкен. Бунун дарылык касиетин дагы да жогорулатабыз дей турган болсок, бизге пияз менен бал керек болот. Адаттагыдай эле жалбыздын майдаланган бөлүгүн салабыз. Андан соң пиязды туурайбыз. Андан кийин 1 аш кашык бал кошобуз. Анан үстүнө кайнак суу куябыз. Анан аралаштырабыз. Аралаштырып бүткөнүбүздөн кийин бунун оозун жаап 20 мүнөттөй демдеп коебуз. Андан соң какырыкты жумшартуу үчүн колдонсок болот. Биздин кийинки тааныштыра турган дары өсүмдүгүбүздүн аты бака жалбырак деп аталат. Бака жалбырак бул көп жылдык чөп өсүмдүгү болуп эсептелинет. Бака жалбырактын дарылык сыреосу жалбырагы. Ал эми бул бака жалбырактын Кыргызстанда 10 түрү кездешет. Бака жалбырак тоо этектеринде, жолдун боюнда, айрыкча арыктын жээктеринде, жайыттарда өсөт. Бака жалбыракты ата бабаларыбыз жарат болгон жерлерге, шишиген жерлерге сууга салып, таңып
пайдаланып келишкен. Бака жалбырак май айынан тарта сентябрь айына чейин гүлдөйт. Бака жалбырактын жалбырагын гүлдөгөнгө чейин кыркып алып, аны күн тийбеген жерге кургатабыз. Кургаткандан соң какырык чыгаруучу дары катары көк чөтөлгө суук тийгенде колдонулат. Сиздер көрүп турган бака жалбырактын кургатылганы кантип даярдайт, азыр мен сиздерге көрсөтүп берем. Муну алгач майдалап алабыз. Майдалап алган соң 200 грамм стаканга салабыз. Ысык кайнатылган сууну куябыз. Оозун жаап 15-20 мүнөт коебуз. Бака жалбырактын кургатылган майда бөлүкчөлөрү тунуйт. Тунгандан соң буну биз чыпкалап күнүнө аш кашык менен 5-6 жолу ичүүгө болот. Арча бул табиатта кездешүүчү дарак же болбосо бадал түрүндөгү өсүмдүк. Арча жайы бою жапжашыл болуп табиатка өзүнүн кооздугун берип турат. Арчадан илгертеден ата бабаларыбыз көчмөн эл болгондугуна байланыштуу арчадан ар кандай буюмдарды жасашкан. Мисалы бешик, идиш аяктарды, боз үйдүн эмеректерин жана башка ушул сыяктуу күндөлүк турмушка керектүү болгон буюмдарды жасашкан. Ата бабаларыбыз арчаны абаны тазартуучу жана ошондой эле дары дармек жасоо үчүн дагы колдонушкан. Сырье катары арчанын таттуу, жыпар-жыттуу тоорчактары күзүндө жыйналат. Көлөкө жерде кургатылат. Химиялык курамында канттар 40%ке чейин, юниперин гликозити, флавоноиддер, чайырлар 95%ке чейин, органикалык кислоталар, ийне жалбырагында аскорбин кислотасы көп. Тообурчактарын кайнатып ичсе тамакка чейин мейил тарттырат, заараны айдайт. 50 грамм тообурчакты 1 стакан сууга кайнатып, чыпкалап, ага бир аз кант кошуп, дагы кайнатып, 1 чай кашыктан тамакка чейин 3 маал ичсе, тамакка мейил тарттырат. 100 грамм тообурчакты 1 литр сууга кайнатып, ага кол буттум алып отурса, кызыл жүгүрүктө муундардын сезгенишинде жардам берет. Биздин кийинки дары өсүмдүгүбүздүн аты каакым деп аталат. Каакым татаал гүлдүүлөр тукумундагы бир же көп жылдык чөп өсүмдүк. Сабагы көңдөй, тик өсөт. Сабагы жалбырактары сүттөй ширелүү. Жалбырагы тамыр моюнчасына тегеректешип жайгашат. Топ гүлү себетче, өңү сары, мөмөсү үпүлүү, урукча. Ал жол боюнда, суу жээгинде, огород, бак, талаа, шалбаларда өсөт. Ал ашказан, бөйрөк, жүрөк, нерв ооруларына колдонулат. Унутчаактыкка да таасир берет. Анын гүлүн жулуп салып, ширесин кошуп, күнүнө 2-3 маал жарым стакандан тамактанаардын алдында ичет. Кургатылганынын 1 аш кашыгын 1 стакан сууга кайнатып, тундурмасын тамактын алдында 30 мүнөт мурун ичсе болот. Кургатылган тамырын же өзүн демдеп, өт баштыкчасынын оорусуна жана тамакка табитти жогорулатуучу дары катары, ошондой эле тамак сиңирүү бездеринин секрециясын ылдамдатуу үчүн да колдонулат. Анын 10 грамм сабагын же тамырын 1 стакан кайнак сууга демдеп, чыпкалап, тундуруп, күнүнө 5-6 жолу 1 кашыктан ичилет. Ал эми азыр мен силерге ондогон ооруга даба болгон жалбыз тууралуу уламыш айтып берем. Илгери Улукман дарыгердин жалбыз деген жалгыз баласы болуптур. Баласы абдан акылдуу, зээндүү, өткүр болуп өсөт. Атасынын кубанычы койнуна батпай, баласына аябай ыраазы болот экен. Күндөрдүн биринде Улукман дарыгердин баласы ооруп калат. Оорусу күндөн күнгө күчөйт. Улукман аке билген дарысынын баарын берет. Бардык билген чөптөн дары жасап, баласын дарылайт.
Бирок баласынын оорусу айыкпастан кайра күчөйдү. Байкуш ата күнү да түнү да баласын кантип айыктырып аман алып калсам деп ойлонот. Айласы кетет. Ар кай жактан дарыгерлерди чакырат. Баары тең баланы көрүшүп, эч жардам бере албасын айтышып, кайра жолго түшөт. Күндөр өтө берет. Баланын оорусу күчөп, акыры көз жумат. Атанын кайгысы жүрөгүнө батпай, жалгыз баласын жерге жашырат. Күндөрдүн биринде Улукман аке чапанын желбегей жаамынып, суунун жээгине отуруп, жээктен бир чөптү көрүп, аны маки менен чөптү кесип алып, жээкке коюп, үстүнө макисин коет. Өзү колун жууп, жүзүн чайкап болуп, макисин алайын десе, макисинин мийизи карарып, чөпкө тийген жери эрип кетиптир. Ошондон улам Улукман аке, атаңдын көрү ай, жалбызым, ушул чөптү билгенде аман калмак экенсиң. Ай жалбызым деп буркурап ыйлап калган экен. Ошондон бери бул чөптүн аты жалбыз деп аталып, азыркы күндө бир нече ооруларга дары катары колдонуп келүүдө.